Саламатсыздарбы, бизден Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды уңуздар. Айзура Иманалиева атамдын туулган күнүндө белегибизди өзүн кучактап бергендин ордуна ыйлап барып бейитине гүл койдук. Бүгүн 17 январда актаңдай акын Элмирбек Иманалиевдин көзү тирүү болгондо 43 жашка толмок. Төкмө акындын кызы Айзура Иманалиева Instagram социалдык тармагындагы баракчасына атасынын туулган күнүндө ага белек берүүнүн ордуна бейитине барып гүл коюп келгендерин жазды. Мындан туура 1 жыл мурун атамдын туулган күнүнө карата жолуктук. Атам көп учурда жолугушуулар болуп шашып турар элем. Бирок акыркы жолугушууларыбызда тескерисинче жаныбыздан кеткиси келбей, узакка куурашып отуруп калчу болдук. Ал күндөн көп өтпөй жаныбыздан таппай калдык. Бүгүн болсо белегибизди өзүн кучактап бергендин ордуна ыйлап барып топуракка гүл койдук. Жаткан жериңиз жайлуу болсун атаке. Сиздин нурдуу жүзүңүз биздин жүрөктөрдө түбөлүккө жашайт, деп жазды Айзура Иманалиева. Эске салсак, акын Элмирбек Иманалиев 2020-жылдын 20-апрелинде 42 жашында мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Абакта жаткан Алмазбек Атамбаевдин алгачкы китеби сатыкка чыкты. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев балалыктын сыйкырдуу бакчалары аттуу биринчи китеби сатыкка чыкты. Бул тууралуу Атамбаевдин Facebook социалдык тармагындагы баракчасына жарыяланды. Балалык бул адамдын жүрөгү, айлана чөйрүнүн баарына ачык болгон сыйкырдуу мезгил. Биздин эсибизде кандай гана нерсе болбосун кээде артка кылчайып, аларга аң сезимдүү көз караш менен кароо маанилүү. Балалыктын сыйкырдуу бакчалары бул Кыргызстандын экс-президенти Алмазбек Атамбаевдин биринчи повести. Муну ал абакта отурган кезде жазды. Ностальгиялык жана лирикалык анекдотторго толгон жана ошол эле учурда олуттуу китеп окурманды жылуу эскерүүлөрдүн жээгине алып келип, турмуштун бир көз ирмемин утур жоготпогон, ар бир көз ирмемди баалап, бир кереметке ишенүүгө үндөйт, деп айтылат билдирүүдө. Кеңешбек Айтикеев: жаңы келген президент мага десе үй бүлөсүнүн баарын кызматка коюп алсын, бирок өлкөнү экономикалык саясий кризистен чыгарсын. Элдин батасын алып, жоопкерчиликти мойнуна алган адамга өз алдынча саясат жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бербейлиби? Иштеп көрсүн, ишинин жыйынтыгына карата баа берсек оң болот деп эсептейм. Бардык жоопкерчиликти алган соң кадр саясатына киришпейли. Мага десе үй бүлөсүнүн баарын кызматка коюп алсын, бирок өлкөнү экономикалык саясий кризистен чыгарсын. Мындай сөздөрүн жазуучу Кеңешбек Айтикеев өзүнүн Facebook баракчасында жазып чыкты. Анын айтымына караганда, бардык жоопкерчиликти алган жетекчи өз алдынча саясат жүргүзбөсө, оюндагы ойлогон максаттарын ишке ашыра албайт. Ар бир жаран ар нерсени айтып жолуна тоскоол боло берсе, өлкөнү өнүктүрүү максаттарына жете албай калат. Менин сиздерге кайрылуумдун себеби элдин батасын алып, жоопкерчиликти мойнуна алган адамга өз алдынча саясат жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бербейлиби? Иштеп көрсүн, ишинин жыйынтыгына карата баа берсек оң болот деп эсептейм. Бардык жоопкерчиликти алган соң кадр саясатына киришпейли. Мага десе үй бүлөсүнүн баарын кызматка коюп алсын, бирок өлкөнү экономикалык саясий кризистен чыгарсын. Билесиңер, биздин эл иштен калпыстык кетсе жөн эле бетинен сылабайт. Ошондуктан сабыр кылып чыдап, жаңы президентке каалгандай иштөөгө мүмкүнчүлүк берели да, жакшылыкка ниет кылалы. Өлкөбүз ынтымактуу болуп, экономикабыз өсүп, элибиз жакшы турмушта жашоого жетишели. Биз ар дайым болбогон эле нерседен күмөн санаганды адатка айлантып алганбыз. Мына ошол күмөн санагандыгым токтосок эле ынтымакка келебиз, өнүгөбүз, өсөбүз, дейт Кеңешбек Айтикеев. Камчы Бекташев кылмышкерлерди камап, сотторду сойгону үчүн рейтинги өсүүдө. УКМКнын жетектегени Камчы Бекташев уюшкан кылмыштуу топтордун башчыларына байма-бай карап, камап атса да аягы суюлбай келет. Эриксизден тамашалуу ой кылк этти. Чек ара кызматын УКМКга кошуп алгандай эле ИИМди да өз карамагына өткөзүп, 2 тизгин 1 чылбырды колго алабы. Бул системанын бандиттер менен күрөшө турган ГУПОП, ГУР сыяктуу башкармалыктар эмне иш кылып атышканы белгисиз. Кыйраткан көрсөткүчтөрү жок эле миңдеген менттер мамлекеттин эсебинен айлык алышып, коомдук коопсуздукту тартипти карышпай эле жата беришеби? Айтмакчы, Ташиев соңку убакта бир катар сотторго кылмыш иштерин козгоп, эсепсиз байлыктарын, үй мүлктөрүн ачыктап атканы коомчулукка жагып аткан кези. Элибиздин басымдуу бөлүгү соттордон адилеттик таппай 30 жылдан бери куурап келе чыккан жашыруун эмес. Каластыкты кыз ордуна көрүшпөгөн, акчанын гана кулуна айланган Фемида өкүлдөрүнүн жүздөрү ачыла баштаганы, мыйзамсыз баю беренелери менен чекесинен кылтакка түшүп башташканы жакшы көрүнүш. Көпчүлүк катмар УКМК төрагасынын сотторго кыргыйдай тийгенин кубатташып, акыйкаттык учундагы далайлардын жүздөрү ачыларын ишенишүүдө. Барган сайын Камчы Бекташевдин саясий рейтинги көтөрүлүп, көпчүлүктүн көңүлүн бурдурду. Кыскасы, мындан арда жолдон адашпай таза, адилеттүү иштеп кете алабы же кандай болот?
Динара Самет мени сот кызматына дайындоо үчүн сотторду дайындоо кеңешчи 20 миң, Атамбаевдин шопуру 40 миң доллар сурашкан. Мени сот кызматына дайындоо үчүн сотторду дайындоо кеңеши 20 миң доллар, Атамбаевдин шопуру 40 миң доллар сурашкан, деп билдирди укук коргоочу Динара Самет социалдык тармагындагы баракчасына. Буга жаза бер, бул өкүмдү жокко чыгар, дегени акта, мындай кысымдарга чыдамак эмесмин. Атамбаев шопур эмне иш кылып жүргөнүн билген Илмиянов Ашага судьяларды дайындоо боюнча жарлыкка кол коюш үчүн акча алып барып берип турган. Эми азыр Атамбаевди ким колдоп жатат? Өзгөчө ага берилген Карамушкина. Аша мыкты президент болгон деген жаш балдарды силер жаңылышасыңар. Дал ушул Атамбаевдин айынан учурда өлкө начар абалда. Кыргызстанда акча аркылуу гана судья болууга мүмкүн. Президент аларды кызматка дайындайт жана жумуштан кетирет. Судьялардын тагдыры президенттен көз каранда. Мындай болбошу керек. Соттук система көз карандысыз болуш керек. Соттук реформалар зарыл, деди ал. Кылычбек Саркарбаев үй камагына чыкты. Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитетинин мурдагы төрагасы Кылычбек Саркарбаев үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу Ош шаардык сотуна шилтеме берип Марал жазды. Буга чейин Ош шаардык сотунун судьясы Саркарбаевди 2021-жылдын 16-февралына чейин УКМКнын Ош шаарындагы убактылуу кармоочу жайына камакка алган. Ал УКМКнын тергөө органдары тарабынан башка кылмышты жашыруу же анын жасалышына көмөктөшүү максатында жасалган документтерди жасалмалоо беренеси боюнча айыпталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 1987-жылы 20-январда туулган Кыргызстандын жараны Кылычбек Саркарбаевге берилген паспорттун жасалма экендигин аныктаган. Ал буга чейин Кылыч Сулайманов деген аты менен жүргөн. Сулайманов болуп турган кезинде уюшкан кылмыштуу топтун лидери Женго менен тыгыз мамиледе болгон. 2016-жылдын июнь айында уурдоо фактысына негизинде Ош шаардык сотунун чечими менен күнөөлүү деп табылып 1 жылга шарттуу эркинен ажыратылган. Аталган фактыны жашыруу максатында фамилиясын өзгөртүп Кылыч Саркарбаев ысымы менен жалпы жарандык паспорт алган. Жасалма документи негизинде жумушка орношуп Ош шаарынын мэриясына дене тарбия жана спорт комитетинин башчысы болуп иштеген. Сотко чейинки өндүрүштүн материалдары боюнча Кылыч Саркарбаев кармалган болчу. Самара Каримовага каршы митинг өтүп жатат. Бишкектин Алатой антында ар жекшемби өтчү митинг бүгүн да жүрүп жатат. Анда чыккан адамдардын бир бөлүгү жакында эле Ош шаарындагы музыкалык окуу жайга директор болуп шайланган ырчы Самара Каримовага каршы плакаттарын жазып алып чыккандарын да көрүүгө болот. Борбор шаарда кичи автобустардын айдоочуларына эскертүү берилди. Бишкек шаарынын жүргүнчү ташуучуларына жазуу жүзүндө билдирүү жөнөтүлүп, коомдук транспорттун иши үзгүлтүккө учураса, мэрия жеке компаниялар менен кызматташууну кайрадан карап чыгып, тиешелүү чаралар көрүлөрү эскертилди. Бул тууралуу 17-январда шаардык милиция кабарлады. Башкармалыктын басма сөз кызматы белгилегендей, аларга кичи автобустардын айдоочуларынын арасында иш таштоо жана нааразылык акцияларын уюштуруу боюнча чагымчыл чакырыктар жайылып жатат деген маалымат түшкөн. Бишкек шаарынын социалдык абалын туруксуздаштыруунун ыктымалдуу көрүнүштөрүндө мыйзам бузуу белгилери бар деп белгиленген милиция кичи автобустардын айдоочуларынын айрым кызыктар адамдардын жана чагымчыл ушактардын курмандыгы болуп калбоого үндөдү. Буга чейин Бишкек мэриясына кичи автобустарда жол акысын көтөрүү маселесин кароо боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Күйүүчү майлоочу майлардын жана тетиктердин кымбатташына байланыштуу айдоочулар жол акысын 15 сомго көтөрүүнү суранышкан. Вице-мэр Азиз Алымкулов бул маселе этап менен чечилиши керектигин белгилеген. Бишкекте муниципалдык троллейбустар менен автобустардан тышкары жүргүнчүлөрдү 41 жеке компаниянын кичи автобустары тейлейт. Bir күндө жолго мындай автобустардын 1000ге жакыны чыгат. Учурда кичи автобустардын жол киресе 10 сомду түзөт. Кыргызстанда коронавирус жуктургандар 83 миңден ашты. 17-январга карата Кыргызстандагы дагы 123 кишиге коронавирус жугуп, Бишкекте 2 бейтап көз жумду. Өлкөдө илде жугузуп алгандардын расмий саны 83.109 адамга жетти. Жалпы ооругандардын 78.994 сакайда. Соңку bir күндө 128 адам айык. Пневмонияны козгой турган коронавирус Кыргызстанда алгач 2020-жылдын март айында аныкталган. Андан бери оорудан кайтыш болгондордун саны расмий эсепте 1384 адамга жетти. Bir сутка ичинде COVID-19 катталган жаңы учурлардын аймактык көрсөткүчү. Бишкек шаарында 42, Чүй облусу 33, Ысык Көл облусунда 22, Ош облусунда 10, Нарын облусунда 7, Жалал Абад облусунда 6, Талас облусунда 2, Ош шаарында 1 жана Баткен облусунда бул суткада оору чыккан жок. Илдетке каршы республикалык штабтын Telegram каналында жарыяланган кабарга таянсак, ооруканада 796 бейтаптын 48-ин абалы өтө оор, 229 оор, 522 орто оор абалда жатат. Калгандардын абалы канааттандырарлык.
башка бейтаптар үй шартында дарылануушууда. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, дүйнөдө COVID-19 илетине калгандардын саны 17 январда 94.465.000ден ашты. Оорудан көз жумгандар 2.021.000ден көп, ал эми сакайгандар 52 миллион чамалуу.